Элди аралап келдим. Мурда көпүрөнү сурайт эле, жолду сурайт эле, бала бакчаны сурайт эле, суу чыгарганды сурайт эле. Азыр эмне болуп баратасыңар, ынтымак болсоңор болот беле, саясий маданиятты бизге көрсөтсөңөр болот беле деген маселени айтып атат. Элдин үнүн жеткизүү менин депутат катары милдетим. Ошол күчтү, ошол дукту, ошол демди тышка көрсөтөлү. Менин бир тилегим ошол. Урматтуу берекелерим. Качан ынтымак болот? Ынтымак качан болот? Мен бирдекени байкадым, ушул парламенттеги алакыбал өкмөт менен парламенттин мамилеси элдин маанайына кадимгидей таасир этет экен. Бирөөнүн ызатын, аброюн тебелеп эч качан ызат абройго жетпейсиң. Күч менен, бийлик менен, байлык менен, машина менен, алтын күмүш менен эч ким ызат аброй таба албайт. Бизге чейин канча бай өттү, канча бий өттү. Азыр топурагы торко болсун. Биз тебелеп турган чөптөр бир кезде үстүбүздө өсүп турган болот. Топурактан жаралганбыз, топуракка кайра кетебиз. Бийлигибизге таянып текебердик кылбайлы. Бир адам ушундай байлыгына, бийлигине таянып текебердик кылганда бир даанышман айткан экен. Ичиңди жарса эмне чыгат билесиңби деп. Бул бир. Улуу сөздү уят жок, кандай тамчы судан жаралдың эле өзүң жийиркеңден. Ушуну эстеп кой деген. Өлгөндөн кийин 3 күн көмүлбөй калсаң акыбалың кандай болот? Ошону эстеп кой деген. Кокус тишиң жуулбай 2 күн жүрсөң, жанга ким келип сүйлөшөт? Ошону эстеп кой деген. Топурактан жаралып, топуракка кетебиз. Ошон үчүн бул жерде канча депутат отурду, канча министр келди, канча өкмөт башчысы, канча президент чыкты. Биз сизден сенге бир дагы өтө элек болчубуз. Ушунчалыкка түшүп кеттикпи? Эми мен башка бирөөгө айткан жокмун, өзүм айтып атам. Анткени өзүмдүн кулагым, өзүмдүн жүрөгүм өзүмө жакыныраак. Ызатты бийлик бербейт, байлык бербейт. Ызатты жараткан берет. Ниетиңе жараша, пейилиңе жараша, адебиңе жараша, ынтымагыңа жараша. Бирок элдин арасына барганда, чын айтам, булсам жолду да эч ким сураган жок, каналды да эч ким сураган жок. Ынтымак болушубузду каалап атат. Бүт сүйлөгөн ошол. Мен ойлодум эле мурда Кытай шоу бизнестин жылдыздарын көп көрөт деп. Азыр эң көп көргөн биздин ушул жердеги талкуубуз экен. Бир эле Кыргызстан эмес, бүт дүйнө көрүп атат. Ошон үчүн урматтуу мекендештерим, замандаштарым, эч ким жүрөгүнө кабыл албасын, болгон ынтымак бололу деп атам. Ынтымак бар жерде ырыс бар деп ошол айтылат. Эгерде ынтымак кетсе, башыңдан алтын так кетет деген ошол болот. Алтын тажы кетет деген, алтындан алтын так кетет деген ошол болот. Кудайым колдосун, коргосун. Бир сөз бар дагы. Адамга таянба дейт, бир күнү өлүп калат дейт. Даракка таянба, бир күнү урап калат дейт. Дубалга таянба, бир күнү кулап калат дейт. Таянсаң ыйманыңа таян. Таянсаң жаратканга таян. Бирибизге таянып отуруп, бирибиздин көңүлүбүздү ортоо албайлы. Өмүр кымбат, өмүрдөн да көңүл кымбат. Биз бул жерден саясий маданиятты көрсөтөлү. Жараткан бизди текебердиктен сактасын, арабызга ынтымак берсин, өзү колдосун, өзү коргосун, өзү жолдосун. Кыргызстаныбыздын келечеги кең болсун. Биз кандай болсок, Кыргызстан ошондой болот. Биздин ынтымагыбыз, биздин бирибизге болгон колдообуз, коргообуз, бирибизге болгон түшүнүүбүз, бирибизге болгон сый урматыбыз Кыргызстандын баркы, кадыры, аброю. Чоң рахмат.